Өмүрүн агартуу тармагына арнап, ошол эле учурда аялдар кеңеши менен аймактын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга салым кошкон Кыргыз Республикасынын даңк медалинин ээси Букен Султанбекова быйыл 90 жашта. Бала күнү согуш жылдарына туура келип, апасы эжелери менен аскерлерге кийим кече тигип жөнөтүп турушканын эскерет. Кыйынчылыктар аябай болду балам. Балалык кезде аябай кыйынчылык менен болду. Согушка посылкаларды жөнөтүп турушту. Аябай. Айылдагылар. Кандай посылка? Мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө апаларыбыз сайга жиберчү чакмак ташты алып келгиле деп. Себеби чакмак ташты мындай кылганда жалын чыгат экен да. Анан эски пахтаны салчу ичине. Анан кагаз салчу. Анда газета жок эле, деттердин эле кагазтарды салчу. Жупка ошолорду берип турчу. Апам болсо өзү иштүү аял эле. Солдаттарга шын тигип, көйнөк тигип, бияктагылар ошо дыйканчылык кылган. Анда комбайн жок болчу. Таш менен буудайларды буудай кылып, ошо буудайды кырманга үйүп отурушчу. Анан кийин түндө күндүз менин эжем бар эле, Бапыш деген. Күндүз буудай орчу. Буудай оруп, түнкүсүн кийим кийип алып, эшек атарага менен неме, шадарага менен буудайды Маймакка жеткизип келчү. Букен апа ошол учурда балдарга билим берүү жаатында кыйынчылыктар көп болгондугун, азыркы учурда баардык шарттар бар экендигин айтат. Талыкпас эмгектин арты чоң ийгиликтерге жетелейт дейт Букен апа. Азыр болсо жаштарыбыз мектепке каалагандай окууга окушат. Биринчи класска. Бардык китептери, дептерлери даяр. Анан окууну бүткөндөн кийин чоң окууга киришип, айла үчүн эмгек кылышат. Оор жылдардан ушу ынтымактуулук менен бошоруп чыктык балам. 41-жылы башталып, 45-жылы бүттү. Ошондо оор жылдар болду. Аябай кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыктарга карабастан мен апам актооту кийим кол иштүү болчу. Солдаттарга шын тигип, жекте дамбал тигип, дайыма посылка менен салып турчу. Окаташ жок, ушул уyu бар болчу, ошо бир уйдун сүтү менен окаткычыбыз балам. Колу коңшуларга да берип турчубуз. Биздин уюбуз бар эле. Ошол апам машинеге тартып туруп, тарткан сүттү колу коңшу эки үйгө мени жиберчи, мен барып ошол сүттү алып барып берип турчумун. Ошо бир уйдун сүтүн 3 үй окаткычыбыз балам. Азыр турмуш жакшы. Балдар убактылуу окушат, кийимдери бүтүн, тамак аш кенен, каалагандай жерде детсадтарда жүрүшөт көбүнчө. Элибиздин эмгеги менен, элибиздин ынтымагы менен жетишкен. Букен апанын атасы Султанбек Монголбаев калк каймактары атылган 1937-жылдары сталиндик репрессияга кабылган. Атам согуш жылдарга чейин кызматтарда иштеген. Эл үчүн ушу Кыргызстандын ушундай мамлекет болушуна ал киши зор өзүнүн эмгегин сиңирген. Бир эле өзү эмес, өзүнүн жолдош балдары, мисалы Райкан, мисалы Төрөкул Айтматовдун өзүнүн жана башка жолдоштордун жардамы менен ушул Совет өкмөтүн курууга зор өздөрүнүн эмгектерин сиңиришкен.
Atam kamalып кеткен балдар репрессияда. Букен апанын бүгүнкү тилеги дагы балдарга татыктуу тарбия берүү. Бул бир эле мугалимдердин гана ишмердүүлүгү эмес, ата эненин жоопкерчилиги дагы баарынан маанилүү экендигин айтат. Эмгек ардагери азыркы учурда өлкөдө болуп жаткан өнүгүүлөр менен келечекте алдыңкы мамлекеттердин катарына кошуларына ишенимин билдирди. Мындан ары дагы жаштарыбыз жакшы окуп, жакшы билим алып, жакшы тартипте болуп, бири-бирине жардамдашып, жакшы бата бактылуу болушун, баары бактылуу болушун. Эл үчүн эмгек кылган, жер үчүн эмгек кылган жана жолдоштору менен дайыма бирге ынтымакта болгон. Ошого биз ата-эне аябай зор тарбияла беришибиз зарыл. Тарбия беришибиз керек. Эми биз келечекте бир бактылуу бардык жактан өнүккөн балдарыбыз аябай таксы алган бир жаштарда болсун. Айнан. Биздин президентибиз жана Ташиевдин жетекчилиги астында зор эмгек кылышып атат балам. Мындан ары согуш болбосун айнан. Тынчтык менен элибиз, тынчтык менен жашап, Кудай кааласа бир алдыңкы айтылуу дүйнөгө атагы чыккан мамлекет болобуз деп аракет кылып атабыз балам. Болобуз Кудай кааласа. Букен апа тарбиялап өстүргөн уул кыздарынын кашында бактылуу каарлыкта төрдүн көркү болуп отурган чагы. Ар күнү небере чөбөрөлөрдүн курчоосунда жалпы элибизге ак батасын берип келет. Жана ошол тарбиянын жыйынтыгы эл үчүн эмгек кылган, мамлекет үчүн эмгек кылган жаштардан болсун. Нурузбек Шабдамек уулу Чыңгыз Боккошов, Айтматов району.